Саламатсыздар, урматтуу мекендештер. Менин бул кайрылуум Кыргызстандын жалпы журналист жана блогерлерине. Азыр интернет аламынын аябай өнүккөн заманы. Ар бир саат сайын телефонго акыркы жаңылыктар келип турат. Пенсия пособиялар көтөрүлдү, айлык акылар көтөрүлдү. Чек арада жашаган аймактарга жеңилдиктер берилди деген жакшы жагымдуу жаңылыктар менен бөлүшүп жатасыздар, азаматсыздар. Бирок бир-эки багытта азыраак жазышыңыздарды сиздерден суранып калат элек. Түнкү клубда жаш баланын бычакталышы, өгөй атасы өгөй кызын зордоп жүргөн, күйөөсү аялын бычактап салды деген маалыматтарды. Азыр мектеп балдарынын ар биринде телефон. Жада калса балдар бакчасына барган жаш наристелерибиз телефон көрүшөт. Мына ушундай жаңылыктарга көзү түшкөндөн кийин сиздин балаңыз үчүн бычак көтөрүш, зордоп салыш күнүмдүк эле көрүнүшкө айланып калуусунан чочубай жатасызбы? Урматтуу журналист жана блогерлер, сиздерге эч ким эч нерсени чектөө кое албайт. Бирок бир нерсени өтүнүп суранып калабыз. Бычак көтөргөндөр тууралуу маалымат таратып, өз балдарыбыздын акылын бычактап койгон жокпузбу?